Салам урматтуу каналымдын көрүүчүлөрү. Арабаңыздар, сиздер менен Илимбек Исраилов. Урматтуу кыргызстандыктар, Исмаил Матраимов кайрымдуулук фонду Райымбек Матраимовдун демилгеси менен Кыргызстанда эбегесиз тездик менен тарап жаткан COVID-19 илдети менен күрөшүү акциясын улантууда. Белгилүү болгондой, өлкө башчысы Ромай Жээнбеков ар бир кыргызстандыкты бул кырдаалда кайдыгер карап турбай, элге кол сунуусун ак халатчан өмүр сакчыларына колдоо көрсөтүү керектигин айткан эле. Акыркы 4 күн ичинде Райымбек Матраимовдун командасы Бишкекте жана Ошто стационардык ооруканаларды ачуу менен алек болду. Бүгүн саат 14:00 Бишкектеги Риксон мейманканасынын базасында оорукана ачып жатабыз. Бул жакты жалпы орундардын саны 60. Мейманкананын аймагында дарыгерлер үчүн жатакана уюштурулат. Мындан сырткары, Элдорадо соода борборунун аймагында да стационар ачылат. Ал ооруканага 200 адамга ылайыкталган. Ошто Андрос Ош көп профилдүү оорукананын базасында да 35 орундуу оорукана ачылат. Эгерде ооруканалар дагы деле жетишпей жаткан болсо, биз РМ спорт комплексин күндүзгү стационар катары пайдаланууга берүүгө даярбыз. Алсак Райымбек Матраимов 10 жасалма дем алдыруучу аппараттарды ВЛ, 500 кислороддук концентраторлорду, 2 портативдүү рентген аппараттарын, 50 кандагы кислородду текшерүү оксиметрлерди, 200 дарыгерлердин коргонуучу костюмдарын сатып алынды. Андан тышкары дарыгерлердин айлыктары, оорулардын жана медицина кызматкерлеринин 3 маал тамагы фонд тарабынан камсыздалат. Кайрымдуулук фондунун өкүлү Искендер Матраимов вице-премьер Акрам Адымаров атайын комиссия менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, жыйынтыгында саламаттык сактоо министрлиги бейтаптарды дарылоо процессин көзөмөлгө алып, ооруканаларды дарыгерлер менен камсыздоо ишин колго алмай болду. Өз кезегинде Райымбек Матраимовдун жана Исмаил Матраимов кайрымдуулук фондунун командасы Кыргыз Республикасынын өкмөтү жана саламаттыкты сактоо министрлигине тез арада кызматташтыгы үчүн ыраазычылык билдирет, деп жазат Жогорку Кеңештин депутаты Искендер Матраимов өзүнүн Facebook баракчасынан. Урматтуу каналымдын көрүүчүлөрү, бул тасма менен бөлүшүп, ой пикир калтыра кетиңиздер. Сый урмат менен Илимбек Исраилов.